Алып баруучу Назира Айтбекова сүрөттөгү Нике Шакек тууралуу айтып берди. Теле алып баруучу Назира Айтбекова социалдык тармактагы баракчасына кучактоолуу гүл кармап, колундагы Нике Шакеги менен түшкөн сүрөтүн жарыялады. Көп өтпөй Айтбекованын көрөрмандары тынчын алып, сурдуу адам ким экенин сурап, бакыт каалап жиберишти. Мындан улам Супер Чекит Кейжи порталы алып баруучудун гүлдү ким бергенин, Шакекти ким такканын сурап, төмөнкүдөй жооп алды. Сериалдын съемкасы болуп жаткан. Тасмада мен колумда Шакеги, көзү бар келимин. Тартуу иштери жүрүп жатканда сизге гүл жөнөтүштү деп чалып калышканынан чыга калгам. Гүл менен кошо Шакегим дагы сүрөткө түшүп калды. Ал Шакек коомдун көңүлүн бурдуруп жибере турганын кайдан билиптирмин? Түрдүү гүлдөр көрөрмандарыман күналыс келип турат. Бирок аларды көп чыгарбайм. Бүгүн чыгаргым келип бөлүшүп койгон эле, деди алып баруучу. Маалымат булагы Супер Чекит Кейжи. Жеңишбек Жумакадыр Айнур Турсунбаевага ашык болуп, кыргыз-казак айтышындагы кызыктар. Дүйнөдө мындай өнөр кыргыз менен казакта гана бар. Комузун же домбурасын колуна алып турган жерден абалга жараша уйкаштыра төгүп салуу. Эмне деген керемет өнөр. Өнөр бааланган. Сөз барактангандардын катарында мен дагы 30-31 август күндөрү Бишкекте өткөн кыргыз-казак акындарынын айтышына күбө болууга ашыктым. Барууга мүмкүнчүлүгү болбой калгандарга айтыштын кандай өткөнүн баяндап берем. Көр оокат байлыкта эмес, руханий байлыкты сактаган эл өзүн сактап калат. 30-31 август күндөрү Бишкекте Залкар төкмө Алымкул Өсөнбаевдин 125 жылдыгына мамлекеттик тил мыйзамынын 30 жылдыгына арналган 8-чи эл аралык айтыш 2019 өнөр сынагы болуп өттү. 2 күндө тең улуттук филармонияга жык-жыйма эл толду. 30 августта иш-чаранын ачылышы болуп, анда вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова, кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев, жогорку кеңештин депутаты Айтыш коомдук фондунун негиздөөчүсү Садык Шернияз сөз сүйлөштү. Өз сөзүндө Бексултан Жакиев эгемендүүлүккө токтолуп, эгемендүүлүктүн баркына жеттикпи деп суроо салды. Ал көр оокат байлык эмес, руханий байлыкты сактаган эл өзүн сактап каларын баса белгиледи. Калыстардын катарын кыргыз эл акыны Акбар Рыскулов, академик Абдылдыжан Ахматалиев, кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаков жана башкалар толукташты. 30 августта тандоо турунан иргелип келген 8 кыргыз, 8 казак төкмө акындары Чучу Кулактан туш келген атаңдашы менен айтышты. Айнур Турсунбаева Элеман Келдибековго кайнене болду. Алып төкмөлөр Жеңишбек Жумакадыр менен Балгынбек Имаш ыр чабышты баштап, көрүүчүлөрдү жан дүйнөнүн майрамына жетелешти. Айтыш өнөрүнүн көрөрмандары Жеңишбек Жумакадырдын кандай түгөрүн билишет. Автомат деген кайманаатына жараша бул төкмөнүн оозуна сөз автоматтын огундай эле атылып чыга берет. Бир калыпта отуруп алып бирде казактарга, бирде депутаттарга сөз ыргытып, мактоону да, сынды да келтиришти. Айнур Турсунбаевага туш келбей калганын арман кылып сөз баштаган. Жумакадыр казак төкмөлөргө тийишип, айтышта кыргыздар дайыма кош байге саярын айтып, казактар качан кош байге коет деген суроо салды эле. Балгынбек Имаш байгелердин башы болсун деп өз Шакегин Жеңишбек төкмөгө белек кылды. Мындан кийин катары менен чыгып төгүп жаткан төкмө акындардын ар биринин таланты таш жарды. Бирок сахнада ачыла албай, элди уйкусуратып койгондор да болду. Ал эми жаш парпа атыккан Баткендин кулуну Элеман Келдибеков менен Айнур Турсунбаева бул күндүн каармандары болушту. Бул жоп сахнага чыкканда зал жанданып, көрүүчүлөрдүн кыйкырык сүрөнү жаңырды. Элеман Келдибеков Айнур Турсунбаеванын кызынын колун сурады. Турсунбаева макулдугун берип, экөө кайнене күйөө болуп алып элдин бүйүрүн кызытып, күлкүгө бөлөштү. Айнур Турсунбаева илгери Элмирбек Иманалиев менен айтышканын эстеп, шакирттиң мага жиберип коюп, Элмирбек өзү кайда жүрөт деп суроо сала калды эле. Элдин көңүлү залда отурган Элмирбек Иманалиевга бурулду. Экөөнүн убактасып өтүп, айтыш аяктаганда Элеман төкмө болчу кайненесине тийишип, кызыңды ала элекмин, кайненем боло элексиң, битте өп алайын деп казактын айтылуу төкмө акынынын бетинен сүйүп узатты. Жаш парпынын элдин сүймөнчүгүнө айланганын ушул жерден билиңиз. Аны ата алгандай эле эл жандана түшүп, болушунча колдоп жатышты. Жанымдагылар анын отурганын көрүп эле алып отурганын кара деп өздөрүнчө кубанып алышкан. Орусиялык актриса Анастасия Заворотнюк жасалма дем алдыруучу аппаратка туташтырылды. «Моя прекрасная няня» сериалынын жылдызы Анастасия Заворотнюк жасалма дем алдыруучу аппаратка туташтырылды. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, актриса өз алдынча дем ала албай, аппаратка туташтырылды.
Буга чейин Анастасия Заворотнюк акыркы стадиядагы баш мээнин шишиги менен жабыркап жатканы тууралуу айтылган. Ал Европадан келгенден кийин ден соолугу начарлап, Москвадагы ооруканалардын бирине жаткырылган. Заворотнюк 1971-жылы Астрахан шаарында төрөлгөн. Ал Айка, служебный роман, Мамы жана башка тасмаларды жана бир нече сериалдарда роль жараткан. Маалымат булагы Суперчекит KG. Ырчылардын кимиси кандай унаа айдайт? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы Гүлнур Сатылганова Toyota Land Cruiser 200 унаа менен жүрөт. Ырчы Анжелика учурда Lexus NX айдап жүрөт. Анал уулу кызынын туулган күнүндө сатып алып, ал кызы 18ге чыкса белекке берерин айткан. Мирбек Атабеков Toyota Highlander унасы менен жүрөт. Бек Борбиевдин унасынын үлгүсү Lexus LX 570. Ырчы бизнесвумен Бактыгүл Бадыевадагы Lexus LX 570 айдап жүргөнү белгилүү. Non-Stop дуэтинин экс-солисти Максат Садырбеков Mercedes-Benz 220 үлгүсүндөгү унаа айдайт. Ырчы Нурлан Насиптин унасынын үлгүсү Lexus 470. Алардын сахналаштоосу Нурмат Садыров дал ушундай унаа менен жүрөт. Алмаз Шадаевдин унасы дагы Lexus үлгүсүндө экени белгилүү. Ырчы Иса Өмүркуловдун Lexus PX 330 үлгүсүндө унаа айдайт. Ал эми Абир Касенов Lexus GX 470 менен жүрөт. Рэпер Баястан Toyota айдайт. Айжамал Кабылова Honda сервис унаа менен жүрөт. Айдана Декадагы BMW үлгүсүндөгү унаа айдап жүрөт. Аны жолдошу жана жакын туугандары туулган күнүнө билек кылышкан. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Мекенге деген сыйкана, мөңгүлөр кана, кыр кана. Кыргыз тилинин көйгөйүнө кайрылып, эне тил баркталбай жатканына ичи ачышып ырдагандар болду. Казак токмо акындары казак тилинин көйгөйүндө ырдашты. Мухтар Ниязов тилди үйрөтүүдө партада отурганда эптебесең, парламентке барганда кеч болот деп маңыздуу кеп айтса. Азамат Болгонбаев: анча-мынча киргиздер өз тилин билбей кууратса, кор болуп келдиң, кыргыз тил. Айрым депутаттар сүйлөсө, Арман, чайналып келдиң кыргыз тил деп тилдин кордолуп жатканына ичи ачышты. Оба, туура, мындай маселелерди биз, журналисттер менен өнөр адамдары көтөрбөсө, ким көтөрөт? Ким тиешелүү дарекке жеткирет? Бул демилгени колго алып, дайымкыдай эле сөксөң сөк, сүйсөң сүй деп Жеңишбек Жумакадырда коомдун жүрөгүн өйүп турган маселелерди комузга салып жеткирди. Ал бийликтегилерге карата мындай саптарды созду. Кыркатоо байлык берсе да кыргыздын тойбой чоңдору, менден жеди тойбоду, сенден жеди тойбоду. Кум төрдү баш кылып төрдөн жеди тойбоду. Көк асмандай чайпалган көлдөн жеди тойбоду. Ырыскынын баарысын сатып жеди тойбоду. Чет өлкөдөн карызды алып жеди тойбоду. Саркашка өзү чыкпаса да комузу жарым финалга чыкты. Төкмөлөрдүн арасынан жарым финалга 4 кыргыз, 4 казак төкмөлөрү чыгып, Балганбек Имаш менен Азамат Болгонбаев, Элеман Келдибеков менен Мухтар Ниязов, Айнур Турсунбаева менен Асылбек Маратов, Жеңишбек Жумакадыр менен Жандарбек Булгаков айтыштын экинчи күнү көрүүчүлөрдүн маанайын көтөрүштү. Саркашка акындын комузун көтөрүп чыкканын айтып, Амантайдын өзү чыкпаса да комузу жарым финалга чыкты деп тамашалады. Жеңишбек Жумакадыр менен айтышкан жаш төкмө. Жандарбек Булгаков ага чапан жаап, казактын калпагын кийгизди. Мелдештин биринчи күнүндө да төкмө Шайлообек Отунчиевке чапан, калпак кийгизген Булгаков эки төкмө тең казак калпагын шыр эле башынан алып, өз баш кийимдерин кийип алганда таңданып, Жумакадырга эмнеге калпакты кийбей жатасыңар деп суроо узатты. Жумакадыр казактын калпагынан алым кул кийген тебетей жогору турат деп жооп берди.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.